Ысык көл облусунун тургуну Айнагүл Рысмендиева Бишкекте өткөн Алтын көз Экспо 2024 көргөзмө жарманкесине катышты. Ал жарманкеде ысык көлдө органик дыйкандар тарабынан өндүрүлгөн таза продукцияларын сатты. Айтылуу ак суу чайларынын түрлөрүнөн тышкары эл аралык сертификациядан өткөн алма, картошка, сабиз, 40 тур кыям бал алып келген. Бизде ысык көл областында 4 органикалык аймак бар. Бул Тосор органикалык аймагы, Тосор кооперативи ачылган, Мамаң органикалык аймагы, Мамаң кооперативи ачылган органика, Ак суу теплоключинка органикалык аймагы, Ак суу органик кооперативи ачылган. Жана түптө Долон аралда органикалык аймак, ал жерде да фермерлер иштешет. Бизде ошондо көлдөн Күнчыгыш органикалык аймагы 5 аймак бар экен. Күнчыгыш Тоңдун ар бир райондо бирден аймак болуп атат. Көлдөн ошондо мына кенен продукция келди, 10 тоннага жакын жүк менен келдик. 10 чакты фермер келдик. Ассортимент өтө кенен. Бизде көп тармактуу аймакпыз, потенциалыбыз эң жогору ысык көл областында. Мүмкүнчүлүктөр, ресурстар өтө кенен, ресурска байбыз. Кыргызстандагы органикалык аймактардын эң көбү дал ушул ысык көл облусунда жайгашкан. Адистердин айтымында ысык көл облусунун жери, суусу таза, климаттык шарты жакшы, органикалык айыл чарбасы туризмди өнүктүрүүнүн бирден бир багыты. Туристтер жакшы кооз жерге, абасы, суусу таза жерге келгиси келет. Буга органикалык таза айыл чарбасын кошсок, туризмди өнүктүрүүгө азыркыдан дагы чоң шарттар түзүлөт дешет. Органикалык айыл чарбасы бүгүнкү күндө эң негизги тармакта айыл чарбасындачы. Анан эгерде региондордун баарын карап көрсөк, ысык көл областынын потенциалы өтө чоң. Анткени себеби климаттык шарты, биосферный зона деп 96-жылы мыйзам кабыл алынган. Ысык көл областы мындай таза экологиялык область болуш керек. Ал жакта өздөрүнүн шарттары бар, ошонун баардыгын баягы сактап, ысык көл областы өнүгүш керек да. Анан органикалык айыл чарбасы бул туризмди өнүктүрүүнүн дагы бирден бир багыты. Эгерде туристтер баягы жакшы кооз жерге, таза абасы, көл, ошондой шартты карап келсе, ошого дагы органикалык айыл чарбасын баягы тамак ашына кошсок, менин оюмча бул баягы туризмди өнүктүрүүгө өтө чоң шарт түзүлөт да. Эс алуучу жайлардын баардыгын органикалык продукциялар менен камсыз кылсак, менин оюмча туристтер мындан ары да ысык көл областына баягы агып келет да. Ал туристтерди камсыздоого ысык көл областынын кудурети жетет. Кыргызстан азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо импортко көз каранды өлкө. Анткени зарыл болгон тамак аштын 9 түрүнүн мамлекет болгону 3-өсүн гана камсыздайт. Мындан улам азык-түлүккө болгон баа жылдан жылга көтөрүлүп, импорттун көлөмү өсүп жатат. Ошол эле учурда өзүбүздө өндүрүлгөн таза органикалык азыктарды сатууда дыйкандарда кыйынчылыктар жаралып келет. Эксперттер бул маселени четсе болорун айтышууда. Ал үчүн балыкчы шаарына окшогон кайра иштетүү тармагында потенциалы чоң шаарларды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулушу керек деп эсептешет. Балыкчы шаары деген ысык көл областынын дарбазасы да. Анан бул Союз убагында деле ошол балыкчы шаарында өнөр жай ишканалары, мисалы Каракол шаарына караганда көбүрөөк болчу да. Баягы дүң продукциясы деп коет, ошол дүң продукция боюнча ысык көл шаары Караколдон астыда турчу. Анан ошол мына Нарын областына өткөндө дагы балыкчы шаары аркылуу өтөт. Ошон үчүн ушул жерде эгерде балыкчы шаарында органикалык продукцияларды кайра иштетсек, этти, сүттү жана ошондой эле жашылча жемиш, өрүктүн баардыгын ошол жерде иштетсек, ал жерде балыкчы шаарынын потенциалы да күчтүү, баягы энергоноситель деп подстанциялар, андан тышкары коммуникация деп коет, ошонун баардыгы бар. Андан тышкары темир жол эң биринчи ошол балыкчы шаарына келет. Мына ошол шарттарды пайдаланып, балыкчы шаарынын ошол органикалык азыктарды кайра иштетүү боюнча дагы өнүктүргөнгө чоң мүмкүнчүлүктөр бар.